70 парызға чейин. Рамазандағы умра ажыға тең. Рамазандағы умра ажыға тең. Бұл не? Рамазан айдың урматы бар. Рамазан айдың қасиеті бар. Рамазан ай кирер замат бардық дозоқтың ештері жабылады. Бирөө дағы бүткенге чейин ачылбайды. Бардық бейіштердің ешін ашық болады Алла Тағала. Бүткенге чейин бирөө да жабылбайды. Адамдың биринчи жана акыркы душманы шайтан кишенделет. Жынжырланат, кадимкидей, байланат. Мынаке. Адам ошонун азгыруусу менен, васвасасы менен, арамга чакыруусу менен канча деген арам иштерди кылып алат дагы, жакшы иштерди кылбай калат. Алла Таалам Рамазан айдын урматынан шайтанды кишендеп, чынжырлап, байлап таштайт. Мына эми куп ибадат кылып алгыла. Аллага жакындап алгыла. Алланын менен байланышыңарды түзүп алгыла. Ахиретиңерди коруп алгыла, тообаңарды кылып алгыла. Бере турган бери садакаларыңарды, оозачарларыңарды кылып алгыла. Кур'ан окугула, Кур'андын айы. Пайгамбарыбыз Жабраил периште экөө Рамазан ай сайын бири-бирине окуп берет эле. Бири-бирине окуп беришет эле. Шахр Рамазан унзила фихи Кур'ан худан линнас ва байинатна ал-худа вал фуркан. Рамазан айында Алла Таалам Кур'ани Карим акыркы өзүнүн улуу бүткүл адамзатка жолдомо үчүн түшүргөн китеби мынакей. Шахр Рамазан айында түшкөн. Унзила фихи Кур'ан. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Рамазан айдын кадыр кечесинде Кур'ан түшүргөн Алла Таала. Кадыр кече Рамазан айдын ичинде. 1000 айдан дагы ибадаты жогору турат. Ар бир кечеси, ар бир күнү. Аллаху акбар. Ошон үчүн Рамазан айдын орозосун фарыз кылды, башка 11 айдын орозосу фарыз эмес. Рамазан айдын орозосу фарыз. Түнкү ибадаттары Аллага жакындай турган. Пайгамбарыбыздын берекелүү сүннөттөрү, таравих намаздар. Алла Таала мынакей 20 рекет таравих намазы берип, 40 сажда. Канча сажда? Ар бир саждага 1,5 миң сооп жазылат. 40 сажда. Канча адам? Aqrabu ma yakunu al-abd min rabbih azza wa jal wa huwa sajidun. Пайгамбарыбыз айткан, адам баласы пенде Аллага эң жакын болгон учур акраб. Эң жакын болгон учур саждада. Ата кыямда дагы Аллага жакын өзү намаз курбатун азиматун. Ас-сала курба азима. Бул Аллага жакындаган өтө чоң, улуу жакындыкта намазчы. Аллаху акбар деген жакындайт. Кыямда жакындайт, рүкүдө жакындайт, Фатихада окуганда жакындайт, амин дегенде, зам сүрөлөрдө, салават айтканда, каадада отурганда, бирок эң жакынырагы саждада. Ошондой саждадан 40ты берип атат бизге берек кылып. Мынакей, Аллага жакындап калгыла. Ахиретиңерди куруп алгыла, жаратканыңарды таанып алгыла, Алла менен байланышыңарды оңдоп алгыла деп. Ошо аз эле убакыт калды. Жараткан Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн Рамазан ай жазган болсун. Амин.